Şimdi Жогорку соттун судьясы Үмөталиева Галина Дүйшекеевна 1020 сомго чечип, Батырбеков Тилек менен 3 миллион 600 миң сомдук үйүмдү 1020 сомго бир ботинканын пулуна чечип, сатып бөлүп алды. Бир семья көчөдө калдык. Ушундуктан урматтуу Сооронбай Шарипович, мен сизге кайрылуу жасайм. Мамлекетибиздин падышасы катары кайрылуу жасап келдим. Карапайым элдин тагдыры соттор үчүн оюнчук болсо, мамлекетибиз башыбыз үчүн кайдыгерлик болбосо керек. Мына канчалап кыргыз эли жабыркап соттордун айынан ушинтип жүрөбүз. Мына мошенник адвокатка күчүңүз жетеби? Батырбеков Тилекти кабар бере аласызбы? Өз үйүмдү 1020 сомго алдырып койгон үйүмдү кайтарып бергенге күчүңүз жетеби? Ошондой эле Асылбек Жээнбековго кайрылып кетем. Мына Батырбеков Тилек, Асылбек Жээнбеков менен башкы прокурор Өткүлбек Жамшитовго Зулум Жамашевдин силитка болсун мурда алып барып берип мага иш козготтуң деп эч кандай иш козголбой атат. Сотко өткөзбөй атат. Сотторго пара ташыйт, үйлөрүбүздү сатып пара ташыйт. Сепаратист Ниязалиев Шаңды 10-жылы качырып жиберген, судьялыктан иштен айдалган, дагы деле адвокат болуп иштеп атат. Лицензиясын алып камап бериңиз Асылбек Жээнбекович, сизге да кайрыламын. Ысыкөлү районунан келген эжеге сөз берелик. Урушидагы айыл өкмөт менен акимдердин басымынга кабылып, 2 жылдан бери адилеттик таппай келе жатат. Урматтуу Сооронбай Шарипович, сиз Жетеуз районуна 26 сентябрда барган кезде сиздин колуңузга мен өзүм кат тапшырдым эле. Ошол каттын жыйынтыгы жок. Ошол сизге тапшырган кат Кожоев Мирбек деген сиздин аппараттын орка жылдын замынын колуна тийип, ал киши өзүнүн кызыкчылыгы үчүн ошол катты эч кимге берген эмес. Биз ушул соттордун бардыгына нааразыбыз. Ушул дыйкандын колунан ким деген жерин тартып алат. Биз акыйкатты издеп, ушул айлабыз кеткенде ушул жерге чыгып атабыз. Ушуну бир тууралап чечип берсеңиз, сиздин айтып аткан сөздөрдүн, айтып аткан, чыгарып аткан приказдарыңыздын баары жапжакшынакай, бирок тегерек четтеги өзүңүздүн аппараттагы кишилер, жердеги чиновниктер эч кандай аткарбай, өзлөрүнүн кызыкчылыгынан аткарып отурушат. Ушуга бир чечкиндүү бир жыйынтык чыгарып берсеңиз деп өтүнөбүз. Сиздин колуңузга берген кат эмне үчүн сизге жетпейт? Ушуну бербей койгон Кожоев Мирбек деген бала. Эмне үчүн Сооронбай Шарипович жогорку сотторго, Исаковаларга, башкаларына мына ГКМБдан иш козголду? Эмне үчүн иштен албайт? Бул паракорлор эмне үчүн иштейт? Биз Сооронбай Шариповичке кайрылабыз. Паракор сотторду алмаштырып берсин. Азыркы сөздү ушу соттон өзү жабып. Сама говори. По-русски можно? Эмне үчүн Сооронбай Шарипович мына паракор сотторду алмаштырбайт? Жогорку соттун 3 төрайымы Кайлиева, Жамашева, Токбаевалар бардыгына Батырбеков Тилек менен тили бир. Үйлөрүбүздү сатып алып келип берип атышат ушулар. Эмне үчүн буларды албайт? Иштен алып бериңиз. Азыр бул жерге келгенибиздин себеби биз ушул сүткорлуктар, жемкорлуктар, коррупция гүлдөгөндөн гүлдөп өсүп 27 жылдан бери бир дагы элдин көйгөйүн чечпестен бийликке келгендер ар бир өзүнүн жеке кызыкчылыгын ойлоп, биз Кудайдын ыйык үйүнөн мына түрк жарандары салып берген мечиттин алдынан биз ушу сүткорлорду жоголсун деген талап менен келип отурабыз. Кудайдан адилеттик сурап келдик. Биз бийликке да үнүбүз жетпеди. Ошондуктан азыр сөздү ушул соттон жабыркап жүргөн Майрам Шарипова деген кызымызга беребиз. Мен ушул буга чейин канчалаган аялдардын укугун коргоп, журналист катары ушу 15 жылдан бери талыкпай иштеп келгенимде бардыгы тең билишем. Ничего страшного. По-русски говорим, мы тебе поддержим. По-русски говорим.
Мен Жұмабаева Майрамкүл, ушу Кыргызстан эмес, ушу бүткүл дүйнөгө белгилүү Барчынбек Бугубаев деген акындын келинчеги болом. Өзүм ошо 15 жылдан бери жалаң ушу адилеттик үчүн, адилет укугу тебеленген аялдардын укугун коргоп журналист катары иштеп келгем, бирок тилекке каршы ушу өзүм азыр ушу 4 жылдан бери ушу соттон адилеттик таппай келем. Жолдошумдун биринчи аялдын баласы Шамил Бугубаев мас кылдырып туруп атасына кол койдуруп алган, үйүбүздү бердим деп. Атасын бир канча жолу сабап ушу жолдошум өзүн өзү өлтүрүп алды. Бардыгы тең ушу экспертизада жабышты, аягымды ушу кыздарым детдомдо калды. Азыр кыздарымды детдомдон алгам, бирок ушу үйүбүздү өрттөп, кийимдерибиздин баардыгын тең өрттөп кубалап чыккан. Ушу күнгө чейин соттон адилеттик таппай, ушу тергөө органдарынан адилеттик таппай ыйлап көчөдө жүрөм. Урматтуу Сооронбай Шарипович, мени былтыр ошо Бугубаев Шамил Асанбеков Жолдошбектер өлтүртүп кетебиз деп ошенткенде айлам кеткенде мен Facebook менен сизге кайрылуу жасайгам, ушу Кыргызстандан чыгып кетейинчи деп, себеби өмүрүм коркунучта болгон. Ошол күнү мени эсенби менен алып барып аябай суракка алышкан баардыгын тең. Бирок ошондон баштап ушул күнгө чейин акыйкаттык таппай келем. Ошондой эле Иманалиева Бактыгүл деген аял бар, атагы чыккан африз. Ушуну дагы бир адилеттүү карап берип коюңузду өтүнөмүн. Аламүдүн районунун ички иштер бөлүмү робуду такыр иштеген жери жок. Иманалиева Бактыгүл 30-40 кишини алдаган, такыр камалган жери жок. Мен ушу бүгүн азыр ушу мечиттен акыйкаттык издеп келдим. Ак үйдүн алдында турганыма 1 жылдан ашты, эч кандай жылыш болгон жок. Айлам кеткен ушу мечитке келдим. Сегодня сюда пришла, потому что я столкнулась с беспрецедентной несправедливостью. Bunun ишканасын алып койгон тиги тарап. Орус аял экен, алып коюп, буну ишсиз, жайсыз коюп, жолдорунан бери кыскартып алып, азыр күйөөсүн каматамын деп ишо ГОВДга чыккыртып атат. Госрегистр, баардыгы подделка документ жасап алып. Госрегистр новому соседу-миллионеру переоформил незаконно Кыргыз-Тимирджилу, которая проходит у нас. Незаконно внес Кыргыз-Тимирджилу. Также незаконно отобрал у нас дорогу, которой мы пользовались 10 лет, 35 соток. Новому миллионеру без закона, без суда, без всяких актов. Я обратилась в прокуратуру города Бишкек, и в прокуратуру города Бишкек я предоставила документы с организации ГТБ, с департамента кадастра, что все сделал Госрегистр незаконно. А вместо того, чтобы принять эти ответы к сведению своему, прокуратура города Бишкек начала давить на эти организации и заставила их отменить эти все решения. Бектурганов Малик выписал предписание ГТБ и департаменту. Бекмаматов, прокурор города Бишкек, Абралиев стали на эти организации как бы наезжать и сказали, зачем вы такие ответы предоставили. Потом прокуратура транспортная провела свое расследование и выявили, что Госрегистр незаконно продал дорогу Кыргыз-Тимирджилу этому миллионеру. И вот я сейчас хожу в таком состоянии, не знаю, прокуратура города Бишкек вместо того, чтобы принять эти к сведению все, эти ответы организации, они наоборот защищают этого нового соседа-миллионера, и все вот эти, которые выявили все вот эти нарушения, они на это не реагируют и защищают. Меня притесняют, меня угнетают, я не знаю, куда мне идти. В прокуратуре больше я не верю. Поэтому я сегодня здесь стою и прошу, обращаюсь, чтобы восстановили справедливость, и почему прокуратура города Бишкек так действует и незаконно, и вот это вот все остается без ответа. И вот прошу справедливости.